Сизди арыктата турган 3 азык. Бизде айтышат ар дайым семиртүүт, муну семиртет, калориясы көп, муну жемиш семиртет, муну жебе дейт, бирок арыктата турган азыктарды айтышпайт да. Эң биринчи калориясы аз, сиз жей турган, жешиңиз керек болгон нерсе бул суу. Сууда калориясы жок, ар дайым таза, витаминге бай. Сиз мисалы магазинге кирип бир кола же султан чай ичтиңиз, бул сизди семиртет, чаңкатат. Жөнөкөй суу сизди арыктатат. Бул калориясы жок, эң пайдалуу нерсе не суу экен мекендешим. Суу ичишибиз керек көбүрөөк. Экинчиден жумуртка, сарысы эмес, ага көбүнчө ток кармайт, анан белокко бай болуп эсептелет. Көк жашылчалар, жашылча укроп болобу, баягыдакай зелен болобу айырмасы жок. Чөптүн бардыгын жей беришибиз керек. Чөптө АБВС, КДР, ХМТ бардык витаминдер бар. Мисалы жөнөкөй эле бадырың айтсак, бадырыңдын бир мешок бадырың эч канча калория жыйнабайт. Сулуу болгондуктан калория аз болот, капуста болобу, шпинат болобу, калориясы өтө аз. Эрте жазда, эртең жайда чыгат, дарбоз, коондор. Калориясы аз. Көбүрөөк жешибиз керек мекендешим мындай нерселерди. Токтогу кармайт, Сиз бир эсепти билип алыңыз. Бир мисалы бадырың бар, өтө көп жейсиз, бирок калориясы аз, сизди семиртпейт да. Бирок мисалы кичинекей эле тортик жейсиз, мисалы 2 штук борсок жейсиз, бирок мунун калориясы өтө көп болгонуна байланыштуу көлөмү аз, бирок калориясы көп болгондугу үчүн сиз семиресиз кадимкидей. Сиз көбүрөөк ток кармаган, анан калориясы аз нерселерди жешиңиз керек да. Ошондуктан бул нерселерди айтып атам. Күндө ар ким көзүнө көрүнгөн, каждый магазинде бар нерселерди айтып атам. Бул үчүнчүсү алма мекендешим. Алма көбүрөөк жешибиз керек. Басканда, турганда, отурганда, эми бул туруп же деген эмес, бисмилла деп отуруп жешибиз керек. Ошо алма семиртпейт, арыктата турган азыктарга кирет. Анан пловду былжытып жеп туруп сиңиртет экен деп алманы жеп алат да кээ бирөөлөр. Жок. Пловдон кийин канча алма жесең да арыктабайсың. Максат мекендешим не? Бул ар дайым туруктуулукта турат. Ар дайым туруктуулукта. Анан бир ай правильный питание кылып туруп, анан 2 жума бөктүп жей турган болсоңуз, мурдагынан дагы көбүрөөк себип кетесиз. Ошондуктан ар бир иште туруктуулук негизги маселе.